Мен өзүмдүн коюм. Мен соёмбу, коёмбу ал менин ишим. Ал Конституцияда жеке менчик деген жазылып турат. Өкмөттүн кандай тиешеси бар мага? Буйрук бергенге тигинде. Эч кандай тиешеси жок. Соёсуңбу, сой. Маселе эмнеде турат? Өзүңдүн иш аракетиң менен. Эми 3-тү соёсуңбу, 1-ди соёсуңбу, өзүнүн коюн өзү соёт да. Туурабы? Сойгусу келсе. Бирок ошол иш аракетиң менен башка адамдарга, урук туугандарга, жора жолдошторго текеберчилик, жалган каада, жалган салтыбызда жок көрүнүштөрдү көргөзүү, кыр көргөзүү, ошондо башкаларга көзү кысым көргөзүш керек. Туура, сенин коюң, сен сой. Эгер ошол союшуң менен бала чакаңа зыян келтирбесең, келип аткан коңшуларыңа зыян келтирбесең, ошон үчүн президент эмне деп атат? Сунуштап атат ошон үчүн. Барыңа сунуш кылам, айыл өкмөттөр бардык жерлер эмнести жүрүшкүлө деп атат? Түшүндүрүү ишин жүрүшкүлө деп атат. 5 кой сойдурбагыла, 1 кой эле сойсун деген жок. Түшүндүрүү иштен ошол ысырапкорчулук алып келбесин, башка адамдардын кадыр баркына таасир этпесин. Анан ошондой болсо атка минерлер өздөрү баштасın деп.